Кытайга баруу үчүн элчиликтен уруксат кагаздарын алуу кыйын болуп жатат. Айрыкча Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар өткөн жылдын күз мезгилинен бери виза ала албай жумуш токтоп калганын айтып чыгышкан. Бул маселени Жогорку кеңеште Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Тазабек Экрамов көтөрүп, миңдеген айдоочулар визанын берилбей жатканынан улам жүктөрдү ташый албай убара тартып жатышканын айтты. Мен дарегимин ишкерлер жана жүк ташыган айдоочулар тарабынан кайрылуу келип түштү. Анда алар Кытай мамлекетине кирип чыгууда кыйынчылыктар болуп жатканын, коңшу өлкөнүн консулдары виза берүүнү түшүнүксүз себептер менен жолдорун татаалдатып коюптур. Айдоочуларыбыз муун айына миллиондогон товарлар, жүктөр, содагерлер чыгымга тартылып жатат да, чыгым болуп жатат. Коңшу өлкөнүн жетекчилери менен биздин жетекчилер иш алып барыш керек ушул маселе боюнча. Кытайдын жүк ташуучу машиналары биздин Кыргызстанга кесен кирип жүрүшөт. Ошондуктан Аширбек Майдонович ушуну тез арада жакшы оң жагына чечип бериңиздерди суранат элем.